Жарымдан көбі 5 километрдей Өзбекстанның сол анклавымен шектешет. Ар жақта Өзбекстанның Тажикстандагы елдер жашайт. Шулар айтып аткан байчырды чыгарган. Булар бир эле чечме айылган эмес, башка айылдарга да ушундай эме кылып турат да. Кандай десем, нападение кылып биз убагы менен. Мисалы, бир эле факт айта турган болсок, мен 10 жашта ошол айылдын үстү жагында кайракы жерлер бар. Мен атам эгип жүргөн. Ошол жерде 298 99 жылдары. Бирок кийин ошол баягы 2000 жылдан кийин көп айылдын жаштары Россияга келип иштеп, бул жака чыккандан кийин бай жерлер калып калды да. Мындай жөн эле колдонулбай эле жайыт катары колдонуп калган да баягы жерлер. Кийин Өзбекстандын эмелери бийлик чыккандагы биздин элден суранган, эгип турайлы, жайыт катары эме турайлы деген. Кыргыздар түрүндө жок, мындай эле эл сураган. Мисалы, озек элесе биз ушуга чейин, мисалы мен эстейм да, мен атамдын, чоң атамдын тажик достору бар, аксакалдар келип отуруп, чай ичип ушинтип кетчү да. Анан элдин ортосунда бир проблема болсо, ошо аксакалдар эле чогулуп туруп чечип койчу да, сүйлөшүү түрүндө элечи. Бирок кийин баягы жерлер эгилбей калгандан кийин көп убакыт кыргыздар көңүл бурбай калган баягы жерге. Себеби айылда жаштар жок, турган күч жок, эч ким жок. Ошондо калып кеткенден кийин мен качан бардым? 2011-жылдары барсам, уже баягы мен атам эгип жүргөн, анын атасы эгип жүргөн. Мындайча айтканда ата-бабалардан калган жерлер. Ошол жерде Өзбекстандын солдаттары тосуп турат. То есть сол биздин жерибиз экен. Тажиктер кадимгидей эгип атат да азыр. Мен атамдын атасынын жеринде. Анан биз мал айдап чыгып эмете турган болсок, баягы Өзбекстан чегарачылары кууп түшөт. Барган жер биздин территория, биздин картада биздин эмге кирген. Биздин бийликтен эч кандай эме жок. Акимди чакырабыз, губернаторго кайрылабыз. Эч кандай толтур. Келет, эл менен жолугушат, макул чечебиз, бул жерлер сөз чечилет. Ал иштер жүрүп атат, сүйлөшүүлөр болуп атат. Башка сөз жок да, результат жок. Сөз менен эле айтат. Анан мен ойлойм да, бул нерсеге бийлик тезирээк аракет кылбаса, бул элдин дагы чыдам сабырын чеги жетет да. Чеги жетет экөөнүн ортосунда могу чечмедеги окшогон дагы чоңураак бир эме чыгып кетиши мүмкүн да. Себеби биздеги жаштар да өзүнүн жерин бергиси келбейт да, ким өзүнүн жерин бергиси келет. Бирок наркылар биздин кыргыздарга караганда тажиктердин өсүшү өтө чоң болуп атат да. Биздин айылда мен десем кичине, биздин айылда ылдыйда таштак мындай кургак жерлер бар да. Азыр ошол жерлерди бочкамен суу алып келип, гүлдөтүп, ошентип жашап атышаттар да, себеби башка жер жок. Суу жок. Ошо анан кыргыздардын карасам, мындай эгилбей караган калып кеткен жерлер болсо, ошолорго барып, өзү өткөргө алгылар келеби билбейм. Ушундай чырлар чыгарып турат да. Анан сиздер баягы айтып атасыздар, чега эмеде айтып өттүңүздөр го, ошо СССР убагында чийилген карталар боюнча бир убакта кыргыздарды колуп турган жерлер кийин өзбектерге өтүп калган экен деп. Ошондо мен 2019-жылы февралда биз атайын айылдын жаштары биригип, ушу чегара боюнча маселе көтөрдүк дагы. Ошо Ак үй көчөнүн бардык да. Ошондо атайын изилдеп көрдүм да мен өзүм. Айылдагы ошону эстеген аксакалдар менен аз эле калган аксакалдар билген. Ошондо 56-жылы бир чыр болгон экен кыргыздар менен тажиктердин ортосунда. Ошондо аралашып калган бир аксакал менен сүйлөшүп отурсам айтты да, булар ошол убакта эле өтө кыргыздардын жөнөкөйлүгү, мындай алкөлдүгү болгон дейт да, өтө кыйтыр болгон. Ошол убакта эле баягы кыргыздардын жериге кирип турганда Москвадан эмеден делегация барат да, атайын граница боюнча иштеген специалисттер барып чыйып атканда алып келет экен да, аларды кой союп, коноктоп, анан могу жерлерди чызып эметип койду. Анан кыргыздар барып туруп, эмне кылып атат булар десе, булар ушундай жерди чыйып атат экен. Биз жака мынтип чыйып кое берсин азыр. Налогуну биз төлөйбүз, бирок силер эге бересиңер. Просто биз налогун төлөп турабыз. Ошондо налог дагы башкача бир эме менен, сүт менен дагы бир нерсе менен төлөшкөн экен. Акчалай эмес, ушундай бир эмелер менен төлөшкөн экен. Ошону биз төлөйбүз деп толук эсимде калган жок. Ошо налогдун түрлөрүн айтып бердим. Муну биз төлөп турабыз, силер жагын эге колдоно бересиңер кадимгидей эле деп. Ошол убакта өздөрүгө чыйып алган экен. Бирок чындыгында ал кыргыздын жерлери болгон экен. Азыр биз мурда өзүбүздүн болуп турган жерлерден мурда мына жака канча километр ичкери кирип кеткен да, тажиктерчи. Даже биздин ата-бабаларыбыз СССР убагында берип койгон жерден кийин дагы канча деген азыр адашпасам 50 гектардай жер ушундай спорный болуп турат да.
2019 жыл февралда ошо биздин айылдан келген эмелер өкүлдөр Абылгазиевке кирген, ошо депутаттар менен жолугушканда айтышкан. Силер бара бергиле, биз аркаңардан жөнөтөбүз, ошо чек боюнча иштеген кызматкерлер жөнөтөбүз, барып тактайт, ошону чечет. Ошону менен 1 жыл өттү, алы чечилген жок да. Азыр ошол жерлер, кайрак жерлер Өзбекстан территориясы болуп атат. Пока Өзбекстан чегарачылары жүрөт, кыргыздар чыгып мал айдап чыгат, эмелер чыкса, кууп түшөт. Ошол биз өзүбүздүн жерди өзүбүз берип коюп атабыз да. Себеби айылда бир себеби буга биздин айылдан жаштар кетип атканы, башка жакка иштегени. Себеби айылда иш жок. 2019 жылы аймактарда өнүктүрүү жылы деле эч нерсе өнүккөн жок, айылда ишкана курулган жок. Мисалы ишкана курулуп бир кичине өзгөрүш болсо, биз дагы барабыз, биз дагы өзүнүн ата-бабаларынан калган жерлерди иштетип, ошол жерде жашайбыз да. Бирок эч нерсе жок. Тажиктердин, ошо Өзбекстан тажиктердин абалы бизден дагы оор. Алар да иши 1 метр квадрат жер үчүн өздөрү менен өздөрү дагы кыргышат да. Ошондой ситуацияда жашап аткан адамдар кантип албасын алып коет да. Бирок ошол убактара бетараак эметип койгон. Уже мен азыр 30га чыккан болсом, мен ошол жашап аткан эле аралыкта канча жер өтүп кетти да. Мен өзүм күбө болгон факты мененчи. Канча жер өтүп кетти. Ушу темпте ону өрө турган болсо, жакын жылдарда биздин айылыбызга жетип келет. Качан биздин уже шаарларыбызды ал баштагандан кийин аракет кылбай, этараак аракет кылган жакшыраак болот да. Бул маселеде биздин